Биринчи, экинчи кыргыздын көйгөйү балдарын мектепке киргизе албайган проблема. Силер жаңы биринчи келгенде Сен жолукчансың же келгиндисиң, бир адамга 100 000 деди. Салам достор, биздин Планетека проектибизге кош келипсиздер. Биздин кезектеги катышуучубуз биздин жакшы көргөн Жаңылай. Бул проектте бардыңыздар билгендей кайталап кетейин. Кимдин ипотекасы бар жана 20 жыл, 30 жыл төлөбөй 3 жыл, 2 жыл, 5 жыл, 10 жылда жаап төлөйм деген максат койгон адамдар катышат. А сиздер суроолоруңуздар болсо, комментарийге жазып, лайк басып, достор менен, тааныштар менен бөлүшүп койгонду унутпайсыздар. Жаңылай куш келипсиң. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Барыңыздарга кутман күн. Ушул жерде келгениме кубанычтамын. Мен дагы ошо ипотекамы тезирээк жабайын деген ниеттерим бар, Кудай кааласа. Жаңылай, биз Жаңылайга 19-жылы алганбыз. Процентный ставка 12% менен алдык беле? 9-8% менен алганбыз. Андан кийин 21-жылы 21 июндабы рефинансировать этип, процентный ставканы 7,8ге түшүргөнбүз. Үйдү 5 миллион 250 000 алганбыз. Москвадан 2019-жылы. 2 комната, айына төлөмү. Төлөмү биринчи алганда 33-35 ошондой эле. Азыр рефинансированиядан кийин 26 26 000 болгону төлөйт 2 комната, 2 бөлмөлүү үйгө. Азыр буюрса пландарды жакшы коюп келиптирсиң. Биз дагы бир максаттуу адамдар менен чогуу иш алып барганда жыйынтык жакшы болот. Кудай буюрса биргеликте эл менен кандай жакшы жыйынтыкка жеткенибизди бөлүшөбүз деп койсо. Кудай буюрса. Бирок билем, мен силер жаңы биринчи келгенде аябай мындай бир жагынан ишенбестик болсо, бир жагынан муктаждык болуп, ушундай учурда келгенсиң. 19-жылы бизди деле элдер жакшы таанычу эмес. Бирок сиз башка метродо отурчуңуз, Жок, ушул метродо. Эми бир гостиницада көрүшкөнбүз, биринчи көрүшкөндө. Жок, ал жерге мен сабакка барчумун да. Сабакка барчысызбы? Ошол жакта саатын айткансыз, ошол жака барып, ошол жакта көрүшкөнбүз экөөбүз. Анан кийин уже по телефону сүйлөшүп, анан ошо мындай 5 миллион десем, 5 миллион көп угулган да. Азыр мисалы бирөө келип айтса, ошол убакта, мисалы азыр убакыт аркага кайтса, мен азыр 2 же 3 квартира алмакмын да, 5 миллион 250 000гечи. К сожалению, убакыт аркага кайтпайт. Азыр деле кеч эмес. 5-6 жылдан кийин азыркы балаларды деле айтасың, ошондо ушундай кылбаптырмын депчи. Мен ипотека деп ойлонуп атам азыр, бирок берсе. Бул биринчи ипотекаңы алганга эмне мажбурлуктар болгон, эмне түрткү болгон? Эмне үчүн андай чечимге келгенсиңер? Ушу үй алышым керек ипотекага болсо дагы деген. Бизге негизи биринчи прописка керек болгон. Биз Россиянын жараны болгонго поликлиникага барбайлы, садик, ал убакта балдарым кичинекей болчу. Кайсыл жака барсак деле, пособие тапшырайлы десек деле, Россиянын гражданыбыз, бирок пропискабыз жок. Московский постоянно регистрация деп эле ошону сурай берчи. Анан регистрация издедик, прописка кылып берген адам. Бир адамга 100 000 деди. 3 балам өзүмө 400 000 болот экен. Анан ишо ал бир эле жылга экен. Анан ишо нет гарантия, 1 жыл бою сен ошол жерде дайымкы каттоодо турасың деген. Анан ошо гарантия жоктун айынан анан сизди учуратып калдым. Инстаграмда. Бизди каяктан көрүп калдың? Инстаграмдан. Инстаграмда кайсыл бир страница эсимен чыгып калды. Ошол жерге бирөө сизди сунуштаптыр. Анан сиз ошол сунуштаган адамга не деп жооп жазгансыз?
бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат деп мындай бир ийкемдүү бир жакшы сөз жазыпсыз да. Анан ошол сөз прям мындай душа бирдемке көңүлүңө жагып кетет го. Ошондой болуп эле анан сиздин баракчаңызга кирип катталдым. Анан көп жолу ошо үй алгандарды артынан көрүп, жакшы комментарийлер жазып, алар үй алса өзүм үй алгандай сүйүнүп, анан сиз прямо эфирге чыкканда суроолорду бере берип сизди жатат элем. Анан ошол деп анан ишеним артып, анан консультацияга келип, Кудай кааласа. Анда деле бирок ошол эң ишенген жери сиз мындай дегенсиз да, документтерин калтыра бер, оплата иш бүткөндөн кийин депчи. Анан сделка болгондо мынча, анан одобрение келгенде. Анан одобрение келгенден кийин үйдү алганда мынча дегениңизде мен документimi эле береткем, мунга акча бербейткем. Мне нечего терять деген нерсе болгон да, ичинде эчтемке жоготпойт экен го. Тапшырып көрө берейин деп. Анан үйдөгүлөр кыжаат болгон, күйөөм кыжаат болгон, 5 миллион аз акча эмес депчи. Анан баары бир ошо азыр эми канча жолу эме кылсак дагы жакшы, конечно, 5 миллион кичинекей эле акча экен көрсө. Азыр кичинекейлик көрүнүп калды. Ал убакта эми бир 50 миллион десе азыр корсом керек. Ал убакта 5 миллион ошондой сезилген да. 50 миллиондой сезилген. Ошондой сезилген окшойт. Кыжалат болуп, анан бирок жакшы, ошо бир тууган эжем, Жылдыз эжем да калды го, сизден таанып калдыңыз. Ошол. Но ипотека алганга чейин, алгандан кийин тууган урук тарабынан, кайын журт тарабынан, кошуна колоң, классташтар тарабынан сыноолор, ар кандай мындай кыжалат кылган ой пикирлер болдубу? Жок, бардыгы эле таң калышты. Сен үй алдың деп. Кантип эле деп. Анан мындай 30 жыл төлөйсүңбү деген адамдар да болот экен, бирок анан 30 жыл төлөшүң сөзсүз эмес, 30 жыл болбой деле жапсаң деле болот экен, жаппасаң сатып деле кетсең болот экен десе, деп таң калып угуп аткандар болду. Бирок өзүмө жакыныраак кошуналарым деле, бир туугандарым, жакындарыбыздын бардыгы сүйүнүп атышты, сүйүнүшүбүзгө ортоктош болуп атышты. Жакшы. Сен жакшы эме окруженияң жакшы экен. Но үй алганга чейинки жана үй алгандан кийинки до и после ощущение кандай болду? Кандай сөз менен жеткирсе болот билбейм. До после дегенде аябай чоң, өтө чоң. Мен мындай бир мисал келтирип кетейин. Бесплатный проездной карта москвича. Ал нерсени өзү үй ала электе, прописка боло электе уккан эмесмин, что ошондой нерсе бар экенин. Бирок мындай ал убакта өзү мындай жолукка келе элек болчумун. Бирок автобуска чыкканда дайым эле контролер болбойт го. Мындай контролер жок болсо дагы төлөп, анан ушундай төлөгүм келип, закон соблюдать эткенди каалайм да өзү дайым. Анан при этом мындай бир нерсе ушундай 1 жылдык безилмет бир нерсең болса деп почему-то ичимен ошентип ойлой берет элем да. Анан кийин прописка алгандан кийин анан МФЦга барсак айтып, анан алып, баягыга ишенбей таң калып, иштетип көрүп, анан чындап эле бесплатно экен деп. Кичинекей кызым 16 жашка чейин экен да. Кичинекей кызым 4 жаш. Анан аларды көргөндө аябай таң калдым да. Анан балдарым кичинекей болгондо баягындай поликлиникадан молочный кухня деп пюре бирдемкелерди берет эле. Алар дагы мен үчүн аябай күтпөгөм, анан таң калыштуу болгон да. Мамлекет ушинтип өзүнүн жарандарына кам көрөт экен депчи. Сен бизге видео отчет бергенсиң, биз сенин үйүңө конок болуп барганбыз. Ошондо сен жаңы буттуң сынып, кайра өзүңө восстановление болуп аткан кезиңкен, ошондо жакшы бир историяны айтып бердиң эле. Тоже ошентип бардыгы эле сразу эле пропискаңа карайт экен да. Эми прописка десе билбейм, мен пропискалуу боло электе анчалык маанилүү экенин билген эмесмин. Анан азыр мисалы МФЦга же МВДга же болбосо кайсыл жака садик, школа, кайсыл жака кайрылбай эле биринчи очередь ошо пропискаңды карайт экен да. Анан башка жагын карайт экен.
Анан азыр мисалы мына азыр окуу жылы келип атат, кошуналар менен группалар бар, WhatsApp чат. Ошол жерлерде кошуналарыбыздын ар бир кыргыздын, биринчи, экинчи кыргыздын көйгөйү балдарын мектепке киргизе албайган проблема. Кыргызстан жараны, Россиянын жараны болуп туруп деле үйүнө жакын мектепке бере албаганы. Анан биз балдарым садикте жүргөндө эле баягы пропискалуу болуп, анан садикке барып, анан садиктен сразу мектепке зачисление болгонго биз андай көйгөйгө туура келбедик да. Анан ошо үйүбүздүн жанындагы мектепке Россиянын гражданы болсо дагы пропискасы жок болсо албайт экен. Баламын дагы, кызымын дагы, классында дагы один единственный кыргыздар бизбиз. Башка эмелерди ошо Россиянын гражданы болсо да, бизде деле мисалы мына Жылдыз жем тааныйсыз. Кызы башка районго автобус менен каттап окуйт эле. 1-класстан 3-класска класска чейин каттады окшойт. Ошолор деле мисалы жездем Россиянын гражданы, бала Россиянын гражданы. Бирок ошо үйүнүн жанындагы мектепке ошондой принципиально ошондой албайт экен да. Азыр ал маселе чечилдиби? Биз ошондой неме көйгөйлөргө туш болбодук да эми. Эми ушул пропискабыз бар экен. Азыр эми кечке Кудайга шүгүр дейм. Москвада жашап атып 27 000 төлөп, анан 2 комнатага анан тууган уруктарды ошо регистрацияга коюп беребиз. Алар деле түшүнүп, көңүлүнөн чыгарып беришет. Силер деле ипотека төлөп атасыңар деп. Анан ипотеканы төлөп аткан учурда кыйынчылыктар болуп атабы? Каяктан, кандай бала чака, 3 бала деле бул каржылаш жеңил эмес. Кудай сактасын, бир дагы андай кыйынчылыкка туш болбодук. Наоборот, ошо Москвадан үй алгандан кийин оштон 2 жолу үй алдык десем болот. Бири мындай бүт элек еще толук төлөгөн эмеспиз, можно сказать, 1,5 деп коеюн. 1,5 төлөп бүт элекпиз. Ошо анан мындай билбейм, үй алганда өзүңө бир кандайдыр бир ишеним пайда болуп ушундай болот экен да. Мисалы, азыр кечээки Москвадагы случайдан кийин мындай русский, не русский деп көп эме болуп атат го. Бирок биздин соседтерде же бир райондо бир адам келип сен жолукчансың же келгиндисиң же не русскийсиң деген нерсе мындай эч ким айта алган дагы жок, ондой караш деле жок да мисалы бизде. Анан ал деле ошо, наверное, өзүбүздү уверенно алып жүргөндөн дейм да. Үй бар, өзүңүн үйүңдө бирөө келип эшикти тыкылдатат деп коркпойсуң, көчөдө токтотуп калат деп коркпойсуң. Токтотчу болсо өзүңүн пропискаң, өзүңүн жериң, уже ошол уверенность берет дагы, ошо менен уже ошо гражданство ала электе деле өмүрү милиция текшерген эмес, анан гражданство алып, анан бир жыл өтпөдү, недавно в жизни первый раз текшерди. Подольский тарапта иштер менен жүрсөм, анан текшерсе, почему-то мен таба кылдым, смешно. Мындай биринчи жол болгонго, неужели дедимби, билбейм. Анан мындай күлкүм келди да. Анан паспортун бердим, анан московский прописка экенсиң го, Подольскийде эмне кылып жүрөсүң десе, онон сайын күлкүм келет да кайра. Анан неге күлкүм келет деп өзүм ичимен өзүм кармап, анан иштеримен келдим десем, доброго пути деп эле эметишти. Анан бирок ошо эч текшерген эмес, анан текшерсе дагы ошентип ошондой болду да. Анан ошо сырттан эле видимо билинет го дейм да, адамдын уверенность жүргөнү. Биздин проекттен эмнени алайын деп келдиң? Кудай кааласа, биздин платежубуз аздыгына карабай досрочный жаап элекпиз. Биз менен тең алган жаап бүтүргөн кыздар бар, ошо сиздерден эле алып. Биз деле ошентип жаап койсок болот эле, бирок бар ар нерсенин өзүнүн причинасы бар дегендей, бизге ошо Оштон, Кыргызстандан керек болуп, ошол жактан алып калдык. Ошого бул жактан жаппай калдык. Эми бир жылда жаппасак дагы, ошо ближайший 2-3 жылда жапсак деген жакшы ниеттер. Рызкы берүүчү Аллахым, биз ниет кылабыз, аракет кылабыз. Жыйынтыгын Аллах Таалага тапшырабыз. Бизден аракет. Да берсе жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, жакшы жыйынтыкка келип, биздин проектте акырына чейин чоң болобуз деген чоң ишеничибиз, ниетибиз бар. Буюрса кийинки
жолоошуда уже результат менен Кудай буйрса. Кудай кааласа. Азыр ошо 10 миң мындай караганда негизи чындыгында азыр айлыктар деле көтөрүлүп калды го. 10 миң деген өзү кичинерээк эле сумма. Анан бирок ошол дагы канча жыл калат экен дедик. 11 жыл калат экен деп эсептедик. 10 жылдан досрочный кылганда. 11 жылды укканда мындай кичинекей эле жылдай угуп калат экен да. Как будто эртегинде 22 жыл эмес, азыр сеники 22 жылың калдыбы? 22 экен эле, если 10 миңден кылсам, 10 миңден эле досрочно салсаң, уже 11 жылда төлөп өтөсүң, 10 жылды кыскартып коесуң, ошочу. Үстүнө эле 10 миңден, а сенин айына төлөмүң болгон 26 миң. 36 миңден төлөсөң, уже 11 жылда төлөп өтүп коет экенсиң. Мындай буюрса 15 миңден кылсак 5 жылда болду. 5 жылдан кичине көбүрөөк. 5-6, 5,5-6 жыл. 15 миңден үстүнө кошуп төлөсөң 5,5-6 жылда төлөп өтөт экенсиң. Мен ойлойм ушу 3 жыл максимум төлөп өтөсүң го деп ошол планды коёйлу, ошонун үстүнөн иштейли. Анан мисалы вдруг мына видеолорду көрүп бирөө үй алайын деп, анан албайын деп ойлонуп аткан адамдар көрүп калса да, рызкы берүүчү Аллах Таалам экен. Биз ипотека алып атканда буну туруп эле анан дагы оштон үй алабыз, анан онтебиз, бунтебиз деп эч ойлогон эмеспиз. Жаныбызда жүрүп, сиз көрүп жүрөсүз, анан Турцияга барганда Турцияга барып, бир жака эс алган барганда эс алып деле элдейли эс алып ойноп күлүп эле жүрүп төлөп атабыз. Ипотека деп эле ошону эле эме кылып албадык да, эми өмүр өтүп атпайбы? Жашап деле Кудайга шүгүр, эл катары Кыргызстанга барып келип, анан ипотека деле төлөнүп, ошого жакшы ниет кылып, ушу үйдүн бир эмеси бар окшойт дейм да, мындай мындай жакшылыктарды рызкы тартат окшойт деп үй деп бекер айтылбаса керек, үйөсүң да, жакшылыктын баарын үйөсүң, бакытты үйөсүң, тапканың үйөсүң, акчаң үйөсүң дегендей үйдүн берекеси болот. Ошо үйдүн берекеси бар окшойт ошондой. Эмне жумуш кыласың? Могу биздин көрүүчүлөр дагы отуруп ойлоп атса керек, булар деген ал жакта бизнесмен болсо керек да, кеңири жүрөт да, ошон үчүн ойноп күлүп жүрөт да деген нерселер болушу мүмкүн. Эмне жумуш кыласың? Балдарыңдын жаштары боюнча дагы айтып кетсең, биздин көрүүчүлөр дагы өздөрүнө мындай 30 жыл алып 30 жыл кул болбойт экен, биз жаңылышып аткан экенбиз, мондой тез жапса болот экен, анан только ипотека төлөп эле бала чакасын карабай койбойт экен, бала чаканы деле ошондой эле карап атат экен деген нерселерди сенин өзүңүн оозуңан угушса. Балдарымдын жаштары эң чоңум 8,5, кичинекейим, ортончум 7 жаш, кичинекейим 4,5 жаш. Эки чоңум, бирөөсү 2 класс, бирөөсү 1 класс, бирөөсү садикке барат. Жумушум боюнча айтып кетейин, мен өзү авиабилет сатам көптөн бери эле. Анан дагы бир кошуп кетчү нерсе, мындай айланабызда кандай адамдар болсо, биз дагы ошол жака окшоп кете берет окшойбуз. Женский клубду кошуп кетейин, уруксат берсеңиз. Уруксат. Былтыр женский клуб деп проект баштадык эле. Анан женский клубда келгенимде ошол мен прям өзүмдү жакшы эстейм да, прям мындай ыйлагым келип эле өзүмө неверная такая деп жүргөм да. Анан жакшы, азыр жеке ишкер болуп, ИП ачып, иштерим дагы да алдыга жылып, дагы жакшы пландар бар кийинки жылдарга, Кудай кааласа. Анан бир нерсе кошуп кетейинчи. Мен ошол мурун мынтип эле ойлочу экем да, ошо өзүмдү жакшы мындай кийинип, жакшы курсагыбыз тоюп, балдарым ач калбай, анан ошо карыздарыбыз төлөп, ипотека ошону эле ойлойт экен элем. Сиз ошолго келгенде бизден сурап, анан өзүңүздүн оюңузду бөлүшкөнүңүздө Кыргызстандагы жолдорду оңдогон, больницаларды оңдогон, мектептерди салган жөнүндө ой, тилек, проектлериңизди айтсаңыз, анан ичимен аябай таасирлендим да. Мен көрсө бир курсагымды эле ойлойт экенмин депчи. Анан онтип мындай мектеп салыш же жол оңдош үчүн депутат же президент болуш кажет эмес экенинчи. Анан ошондон кийин Кудай кааласа ниет кылып калдым, жок дегенде.
Биз деле Кыргызстанга барсак, мектептерди салсак, бизде Кыргызстанда ошол эң чоң көйгөй экен. Балдар батпайт. Өзүм сестренкам мугалим болуп иштейт. Классында 60 окуучу бар экен. Бир партада 4төн бала, 3төн бала отуруп окушат экен. Азыр ошол эмелерди эми дуа кылганда дагы, намаздарымда дагы ошону тилеп Кудайдан сурап калдым. Кыргызстаныбыздын экономикасы, ошо мектептер өнүгүп өссө депчи. Ошол эмеден кийин анан Кошко барганда сиздердин ачкан клиникаңыздарды көрүп, анан акыры ниет кылган акысыз го. Биз көрсө ниет деле кылбайт экенбиз. Кызгантыгын. Ооба. Кудай буйрса, что вам это? Мне ваш проект дейсиз. Бул проект не болуп калыптыр. Мен деген, жолдорду курам, мектептерди салам деп сонун. И плюс ипотекаңды дагы буйрса 2 жылда жаап төлө. Чоң рахмат бизге келип катышып бергениңе. Кудай буйрса, бисмилла деп баштадык. Эми жакшы результаттарды көрсөтөбүз. Сиз ошо мындан ары Кудай кааласа дагы эле көп тартылат экенбиз, катышат экенбиз. Ошентсе дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип кое берейин. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңиздер өнүгүп өсүп, өзүңүз эле байый бербей ушу бизди кошо байытканыңызга рахмат. Биз менен ушундай өзүңүздүн жетишкендиктериңизди бөлүшкөнүңүзгө рахмат. Өзүңүз айтмакчы бир жакшы нерсени, мисалы ошол эле Кыргызстанда бир экономикага салым коюш үчүн депутат же бир чоң адам болбосо деле болот экенин эми бирөө айтпаса чындап түшүнөр да кыйыныраак окшойт. Ошолорду айтып бөлүшүп, бизге окшош жаштарды кошо ээрчитип өнүгүп жүргөнүңүзгө рахмат, Алла ыраазы болсун. Баардыгыбыздын ата энебиздин, үй бүлөбүздүн атынан рахмат. Ачкан клиникаңыздарга дагы аябай суктанып, силер деле ошондой болгула деп бекер жаткыча бекер иште деп апам дагы көп айтчу. Анан Рита эжең дагы айтты. Көрдүңбү? Бекер жаткыча бекер иштеш керек. Ошол убакта өзүрүң көрбөсөң, бир күн келип Аллах Тааламан кайтат деп апам дагы сизге дагы кайра рахмат айтып ыраазы болуп калды. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Кийинки эфирде көрүшкөнчө сак саламат болгула. Рахмат. Лайктарды басып, комментарийлерди жазышты унутпагыла. Күтөбүз. И кийинки неделя доход боюнча эметебиз. Даже для тех это будет полезно, кто работает в найме. Урматтуу көрүүчүлөр, бул долбоордо Зарита Ахматова ипотеканы жеңилдетүү боюнча пайдалуу кеңештер менен бөлүшөт. Катышуучулардын ипотека боюнча кыйынчылыктарын угуп, ар бирине ылайыктуу кеңештерди берет. Бул долбоор көрүүчүлөргө ипотеканы азайтуунун жана финансылык көйгөйлөрдү чечүүнүн оңой жолдорун көрсөтөт.